7 жашар Нуризага. 13 январ күнү Лейлек районунун Жаңы Жер айылынын чегарадагы жаңжалда жабыр тарткан тургундарына гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Гум жардамды жаңжалда турак жайлары толук күйүп кеткен тургундар гана алышты. Алардын катарында Мархамат апа да бар. Үйдө ушул 11-13 адам жашайбыз. Бардыгы жакшы жардамдарды алып атабыз. Жакшы, Аллахка шүгүр. Аллах ыраазы болсун бул кыргыз эли менен, кыргыз журтумдан. Аманчылык берсин Кудая, кыргыз элибиз тынч болсун. Эч убакта мындай муктаждыктарга бизди муктаж кылбасын. Жарандарга кыштын ызгаар суугунда зарыл болгон турмуш тиричилик буюмдары, кийим-кечелер берилди. Мадина айым 6 кишиге ылайыктуу гум жардам алды. Ал үй бүлөсү үчүн өтө керектүү буюмдар берилгенин айтат. Азыркы жардамдар жакшы келиптир. Бардык тириликке керектүү нерсенин бардыгы бар экен. Рахмат. Киндер жөнткөн болсо дагы бардыгы силерге дагы рахмат. Кызматта жүргөндөргө дагы. Матрас, бардык, кроваттардын бардыгы бар окшойт. Азыр толук менен көрө элекмин. Кийим-кечекке чейин размерлерге чейин баарын алдык. Балдарыма тең 4 балам бар. 4 чейин размерине көрүп алдык, кийгизип. Рахмат бардыгыга. Жабыркаган элге тиричилик техникалары, ашканага керектелүүчү идиш аяктар, төшөнчүлөр жана кийим-кечелер берилди. Эл аралык миграция уюму Бириккен Улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү боюнча Борбордук фондунун жана Германия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен ишке ашты. Жалпы 370тен ашуун үй бүлөгө же 2542 адам башына гум жардам берилди. Азыркы учурда ушул калган азыр 2 күндүн ичинде бул жерде Жаңы Жер айыл өкмөтүндөгү жабыркаган үйлөрдүн тургундарына жардам көрсөтөбүз. Мына 1-2 күн ичинде дагы Бишкекке барып, ал жерде 25 үй бүлө жашап атыптыр. 142 адам, ошолорго дагы жардамды жөнөтөбүз. Үчүн биз өзүбүздүн өнөктөштөр бейөкмөт уюмдарды чакырганбыз. Ушул жерде азыркы учурда бизде Благодать фонду биз менен биргеликте жардам көрсөтүп атат. Бул жардам 2 донорлук каржылоосу менен ишке ашырылып атат. Бул бири бул көрүп турасыздар, оондун өзгөчө кырдаалдарга ыкчам жооп берүү Борбордук фондунун тарабынан, жана экинчиси бул Германиянын мамлекетинен келген ушул атайын өзгөчө кырдаалдар учурунда жардам көрсөтүү фондунан келди. Жаңы Жер айылы Кыргызстандын эң алыскы айылы, Тажикстан менен чек арада жайгашкан. Акыркы калабада айылда жалпы 74 үй күйүп кеткен. Толук күйүп кеткен үйлөргө бүгүнкү күндө жардам берилип атат. Бул азыр Жаңы Жер айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө туугандарынын үйүндө жашап жаткан 62 үй бүлөгө 350дей жараныбызга толук кийим-кече, жууркандар, электр жылыткычтар, идиш аяктар жардам берилди. Эскерте кетсек, былтыр сентябрь айында болгон каргашалуу окуяда Баткен облусунда жалпы 526 үй күйүп кеткен. Калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен учурда 38 үй толук бүтүп, 70 турак жай 95%га чейин аяктап калган. Айжамал Абдыкарова, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен.